мага окшогон бир имам минбарга чыгып алып кайрымдуулук жолунда, Аллах жолунда эң жакшы көргөн нерсеңерди Аллах жолунда бергиле деп ваз насаат кылыптыр. Бирок имам мечитке келе жаткан кезде кичинекей 6-7 жашар баласын жетелеп келген экен. Мечиттин алдында жакшынакай коон дарбыз сатылып жатканда бир жакшы дарбызды сатып алып, балам бөлмөгө алып кирип койгон, жумадан кийин барып эжелериң менен, карындаштарың менен, апаң менен жыргап бир арбуз жейли деп бөлмөсүнө киргизип, кийин минбардага чыкканда өзүңдүн эң жакшы көргөн нерсеңди Аллах жолунда бер деген маселе кылыптыр. Жума намаз бүткөндөн кийин үйүнө жөнөсө, баланын колунда арбуз жок экен. Балам, арбуз каякта десе, ата сиз эң жакшы көргөн нерсени Аллах жолунда бер дедиңиз. Мен да өтө жегим келип жакшы көрүп турат деп Кудай жолунда берип койдум десе, имам айтатмыш. Бул сөздү мен жамаатка айттым, бизге тиешеси жок деп.